Эгер сиз жанды гүлдөр аламына саякат жасаңыздар келсе, Өзбекстан Республикасынын Наманган облусуна сапар тартыңыз. Бүгүн Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунда өзгөчө майрам, өзгөчө салтанат калаада 62-чи гүлдөр фестивали өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, саналуу гана мүнөттөрдөн соң дал ушул жерден гүлгө оролгон автоунаалардын парадына күбө болосуздар. Gülbarımızga xush kelibsizlar, juda ham zo'r o'tyapti. Yoshlar a'lo kayfiyatda. Bugungi bayram bilan hammani tabriklayman. Gullar bayramiga xush kelibsizlar deymiz. Namanganga yetib kelgan har bitta shu davlat vakillariga, turistlarga xush kelibsizlar deymiz. Bu dunyo bo'ylab gullarni olib keldik. Bu kayfiyat, maqsad turizm, keyin mehmonlarga o'zimizni fuqarolarni kayfiyatini ko'tarishga, ko'tankirib baxsh maqsadida shunday ishlar qilindi. Гүл майрамына келген коноктор 62 жылдык тарыхка күбө болушуда. Жүрүшкө 1965-жылы парадты биринчи баштаган Волга машинасы да дал ушул жерден өтүп жатат. Жалпысынан гүлдөр майрамына ар түрдүү үлгүдөгү 200дөн ашык гүлгө оролгон унаалар парадка чыгышууда. Bu yıl mana Bobur obrazida bo'lsak, keyingi yilga boshqa bir obrazlarda, bir komik obrazlarda chiqamiz. Rejissyorlarimiz aytganini qilib shu xalq xursand bo'lsa bo'ldi. Көрктүүлүгү, кооздугу менен жүрөктөрдү багынткан ардактуу майрам жыл санап жакшырып, облустун визиттик карточкасына айланып барууда. Гүл фестивалин көрүүгө келген туристтердин саны миллиондон ашты. Мындан улам гүлдөр фестивали өткөн жылы эл аралык статуска ээ болуп, Наманган шаарынын гүлдөрдүн мекенине айлантуу максатталганы айтылды. Butun dunyoda mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, mehmonlar, turistlar tashrif buyuryapti. Ya'ni festivalning nufuzi kundan kunga ortib boryapti. Va xorijlik mehmonlar ko'p bo'layotgani bizni quvontiryapti. O'ylaymanki, kelgusi yillarda bu festival tom ma'noda barcha xalqlarning festivaliga aylanadi. Аземге атайын чет элдик сыйлуу коноктор да чакыртылган. Катарында Кыргызстандын бир нече облус шаарларынан жетекчилери баштаган делегаттар келишкен. Наманган облус губернатору бүт акимдери менен сүйлөшүп, Ош шаары менен ошол Наманган облусунун, Наманган шаарынын кызматташтыгын талкууладык. Аябай элдин маанайы жогору 62-чи жолу ушундай бир чоң фестиваль болоптур. Жүрө турган жактарыбыз дагы көп. Мен ойлойм, бүгүн Ош шаарынан чоң делегация келди. Ошолорда аябай сонун элдин маанайына биздин маанайыбыз жакшы. Ошондон менен ушул Наманган элин, Наманган областынын элин ошо бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Фестивалдын экинчи бөлүгү негизги иш-чаралар уюштурулган Захриддин Мухаммад Бабур атындагы эс алуу багында композициялар менен таанышуу аземи менен уланды. Мында багбандардын эмгеги менен жасалган 15 миллион түп гүл бадалынан турган 200дөн ашык композиция көргөзмөгө коюлган. Наманган шаарындагы эл аралык гүлдөр фестивали 21 майдан баштап 21 июнга чейин өтөт. 62-чи жолу уюштурулуп жаткан бул майрамга 4 миллиондон ашык коноктор келүүсү күтүлүүдө. Асел Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Өзбекстан, Наманган шаары.